Мен өзім аптекармын, провизор. 35 жыл аптекада иштедим. Анан өзім аябай көп оорудум, бирок 35 жыл ошо аптекада иштеп мен жакшы дарызын таптым, бирок бир да ооруман айыккан жокмун, үстүнө кайра оору кошулду. Анан ушинтип жүрүп мен жанагы Российский институт инновационный натуропатия деген окуу бар экен, ошону таап алып, анан мен 3 жыл окугандан кийин мен толук түшүндүм. Адамды айыктыра турган нерсе бул жараткандан жаралган природа экенинчи. Анан мен аптеканы бүт таштадым, жаптым, жок кылдым. Анан мен азыр ушу илимдин үстүнөн кетип калдым да. Анан баарыңыздар туура айтып атасыздар, баарыңыздардын оюңуздарга мен толук кошулам. Таапчылык бул Кудайдан берилген, бул өзгөчөлүк да. Бул ар бир адам колуна келе бербейт. Мунун аныктамасы жок. Буну бир рамкага же бир законго сала албайт да. Бул таапты минтиш керек, анчыш керек деп. Просто ошолорго милдетин, анан жанагы жоопкерчилигин жүктөш керек дагы, иштегенге шарт түзүп бериш керек, менин оюмча. Анан азыр угуу орошун жөнүндө аябай көп айттыңыздар. Мисалы үчүн мен как аптекар катары айтайын. Мисалы үчүн ар бир дары производствого кирип, ал реализация болгонго чейин бул клинический испытаниеден өтөт. Жана туура айттыңыздар, аябай көп акча каражат талап кылат алчы. Азыр мына ушул жерден угуу орошунан баардыгыңардын эффекттериңер көп, ар кимдин өзүнүн методу бар, результаттары бар, анын плюс минусу бар. Мен ойлоп атам, биз ошону мисалы үчүн клинический протокол кылганда эле определенный бир больнойлорду алат, ошого жана жаңы дарыларды берет, там ай берет, жыл берет, анан аныкташат. Кайсы жагына побочный эффект берет, кайсы жагына жардам берет. Анан жанагы аннотациясы кагазы ошондон жазылат да. Ошого биз ушундай кылсак болбойбу? Азыр жана ооргошуну бергендердики жазса бүт баарын, канча адамга бердик, канчадан канча эффект болду, кандай побочный эффект болду, кандай жакшы жагы болду, анан кошумча кайсы ооруларды айтты. Угуу оорушунан бир эле оору айыкпайт, мен аны түшүнөм. Көптөгөн оору айыгат. Анткени булар баардыгы биоэнергияга ээ болгон заттар. Биз дагы ошондой биоэнергияга ээ болгон затпыз. Жана квантовый механизм жөнүндө туура айтты. Баардыгы ошо квантовый механизмдин ичинде камтылган организм. Биз ошо квантовый паутина аркылуу биз билинбеген менен баарыбыздын бирибизин байланышыбыз бар. Биоэнергетикалык жактанчы. Анан ошолор биз ошентип жазсаңыздар, эми колдонгондор мен колдонбойм. Жазсаңыздар, анан биз ошону как протокол исследования катары өкмөткө же ошо Минздравдын жанагы эмеси бар, лекарственный комитеттери бар. Ошолорго биз сунуштап, анан ошентип официалдуу киргизгенге уруксат алса болот деген менин оюм дейм. Бул закондун жол ошондой да. Анан кийин ошол жанагы Неумывакинди айтып кеттиңиз. Ошол айтат постоянно. Нет болезнь дейт, но только есть только состояние дейт. Мен ошонун баардыгы ушун девиз кылып эле иштесек болот. Оору деген жок бул. Бул организмдеги эле баланстардын бузулушу да. Бул жерде көбүрөөк баланс pH-ка келип такалат. pH деген бар. Водороддун показатели. Водороддун показатели бул сууга карата айтылат. Биз 80-90% суудан турабыз. А суу водород менен кислород. Ошондогу водороддун показателине жараша pH деп бөлүнөт. Бул H+ болуп калса бул кислотанын остаткасы, анан OH- болуп калса бул щелочной материалдардын остаткасы да. Ошол баланс бизде кислота аз болуш керек, дагы щелочь көп болуш керек. Кислота көбөйгөн сайын биз ооруп баштайбыз. Ал микробтордун, паразиттердин жана патогенный микрофлоралардын жашай турган үйү болуп калат. Анан ошондуктан мына ушулардын баардыгы эле народный медицина, элдик тарыгер, мен ошо натуропат окуйм. Баардыгы суть келип эле ошол балансты оңдойт. Ошон үчүн көп оорулар айыгат. Баланс оңолсо көп оору айыгат. Если балансты биз нормага жетирип алсак, анда 100% оору айыгат. Ушулардын баардыгын биз айтып эле калбастан, мен ойлойм, курултайдын кийинки милдеттерине киргизилиш керек. Бизде научный институттарды көбөйтүш керек. Ошо бир эле дары чөптөр эмес, биологический материалдар боюнча жана организмге керек болгон. Ошол жерде биз изилдеп, тактап, буларды официалдуу түрдө бүт баарын киргизишибиз керек да. Жанагы ата энемен калган же баягы кыргыз улутунун дарыгери эмес. Муну наука азыр доказать этип атат. Мисалы үчүн Европада, Америкада, Израилде аябай көптөгөн институттар иштейт ушу дары чөптөр боюнча. Бүт баары илимий жактан тастыктап атышат. Ошолордун күчүн, жөндөмдүүлүгүн, организмге болгон таасирин кантип бизди айыктырып атат. Бизде деле ошондой институттар эми буйруса мен болот деп ойлойм. Бул только биздин эми башталган кадам экен. Ушуларды дагы караштырыш керек да. Ал жерге сабаттуу адамдарды жана специалисттерди алып келиш керек. Биологдор келсе болот, физиктер келсе болот, фармакологдор келсе болот, врачтар келсе болот. Муну көптөп жамдап
бардыгыбыз чогуу изилдеп муну аябай жакшы жөнгө койсок болот. Рахмат бардыгыңыздарга. Мен калам. Sizge көп рахмат.